Акыркы суткада республиканын стационарларынан COVID-19 илдетинен дарыланып айыгып чыккан бейтаптардын саны 1247 бейтапты түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарынан айыгып чыккандардын саны 497, Ош шаарынан 123, Чүй областынан 164, Ош областынан 116, Нарын областынан 45, Ысык Көл областынан 153, Жалал Абад областынан 93, Талас областынан 4, Баткен областынан 22 бейтап айыгып чыкты. 2020 жылдын 24 июлуна карата республика боюнча жаңы 921 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 учурлары Бишкек шаарында 43, Чүй областында 33, Ош шаарында 55, Нарын областында 1, Ысык Көл областында 34, Талас областында катталган жок, Жалал Абад областында 46, Баткен областында 41, Ош областында 10. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны Бишкек шаарында 230, Чүй областында 107, Ош шаарында 20, Нарын областында 21, Ысык Көл областында 73, Талас областында 25, Жалал Абад областында 92, Баткен областында 9, Ош областында 81. Бардыгы болуп 31247 COVID-19 илдети регистрацияланды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 15468 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 15779 түздү. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында дарыланууда 12385 пациент дарыланып жатат. Алардын ичинен Бишкек шаарында 5729, Ош шаарында 677, Чүй областында 1641, Ысык Көл областында 878, Ош областында 1236, Баткен областында 622, Жалал Абад областында 972, Талас областында 323, ал эми Нарын областында 307 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде тилекке каршы жүргүзүлгөн дарылоо иш-аракетине карабастан республиканын стационарларында 42 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 9 учур, Ош шаарында 9, Чүй областында 9, Ысык Көл областында 4, Ош областында 3, Баткен областында 4, Жалал Абад областында 1, Талас областында 3, Нарын областында катталган жок. Медициналык кызматкерлердин арасында дагы лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдети катталып жатат. Бир сутка ичинде 53 учур катталды. Алардын ичинен врачтардын арасында 22 учур катталды. Бардыгы болуп эпидемия башталгандан баштап 2580 учур медициналык кызматкерлердин арасында катталды. Ал эми бир сутка ичинде стационарлардан дарыланып чыгып жана үй карантинден алынган медициналык кызматкерлердин саны 74 түздү. Бардыгы республика боюнча 1234 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 442, Ош шаарында 208, Чүй областында 204, Ош областында 101, Жалал Абад областында 67, Ысык Көл областында 41, Талас областында 19, Баткен областында 41, Нарын областында 107. Бул 24 июль 2020 жылга карата COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалымат болду.